Магруба Хакимова 24 декабрь күнү таңкы саат 4-тө жумушуна чыгып, өзүнө бөлүнгөн аймакта тагыраагы Жалал-Абад шаардык мэриясынын бет маңдайындагы жол четин тазалоо үчүн келип, белгисиз эркек киши тарабынан аюусуз сабалган. Жабырлануучу окуя тууралуу буларды айтып берди. Мэриянын янына этип калганман. У жерден охрана менен бир аял турган. Туруп охранага айтты: "Мен караңгырдан коркуяптыр экен, сени панарың бар, формаң бар, буну караңгырдан өткүзүп койчу" деди. "Бопты" дедим. "Учуң эже". Мен уну өткүздүм. Юсителди алдыга ташладым. Бурулуп кирип кетти. Кайра келди. Кайра келатканымда кайерден чыгып калды билмедим. Келди, мындай ушап туруп, башымга ташман салып туруп, кол менен мушлап урду. Кегин "Дот" dedim. Ular уже коллективлерим келип калды. Чачымдан бурап уруятканда улар келгенде коюп барган. Магруба окуядан кийин эле милицияга арыз менен кайрылган. Анткени менен алар шектүүнү тапкандын ордуна жабырлануучунун укугун тебелеген. Чалды да менге чалып айтты: "Сен немеге дароо тергөөгө барыша аласың? Тергөө неме силерге кайерден тапады? Танымаган адамды кандай таап берди?" dedi. "İçkenmisin?" dedi. "Yo, içkenim yok men" dedim. Desem kolektivlerimden sorayım desem, kolektiv yardayım" dedi. Keyin "Kayerdasın? Hazır geldi. Men больницадаman" dedim. "Kaçın çıkasan" dedi. Oşu boyunca uçurup koydu. Хакимова жумуш учурунда жалгыз болгон эмес. Таңкы нөөмөттө 20 кызматкер көчө тазалоого чогуу чыккан. Алар Магрубага жардам берүүгө келип, бирок зөөкүрдө кармай алышкан эмес. Келип калып, милиция чакырды. Милиция келгенден кийин эле али баланын домдордун аркасын издеп таппай издешти, таппай калышты. Эч ким кепилдик бере алат, ким берет эми мисалы үчүн. Милициялар башка ким берет? Ишенчилик жок да. Азыр көчөдө бардыймасың. Эми мындан мага дагы мас чыгат. Мына жаңы жыл келет. Ал эми Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдинбек Жээнтаев бул факты кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине майда бейбаштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынганын маалымдады. Ошондой эле жабырлануучуга телефон чалган кызматкердин үстүнөн кызматтык иликтөө жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө тарабынан бул шектүүнү аныктап, тергөөгө камсыздоо боюнча атайын тапшырмалар берилип, учурда тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Бул кылмыштын бетин ачуу боюнча. Ал эми ошол эжеге телефон чалып, бир аз орой корс мамиле жасаган телефон чалган кызматкер боюнча кызматтык иликтөө башталды. Азыр кызматтык иликтөө жүрүп жатат. Ошонун жыйынтыгы менен да кошумча билдиребиз. Учурда жабырлануучу облустук ооруканада дарыланууда. Дарыгерлер анын абалы орто экенин айтышат. Эгер анализ жыйынтыктары жакшы чыкса, 10 күндүк дарылоодон кийин үйүнө чыгарылат. Башында Темина область деп коет. Малаши частыга ошол жерде кровопотек бар. Анын сөзү боюнча ошо таш менен чапкан экен. Анан бетинде дагы көгалаштар бар. Кровопотек деп коет лица. Ошол метод ошондой локальность. Ушурда абалы кандай ошондо? Ахвалы ортодо эсептелет. Магруба Хакимова 3 баланын энеси. Ал 6 жылдан бери Жалал-Абад тазалык ишканасында иштеп келет. Аталган мекеменин жетекчилиги жана жабырлануучунун жакындары күнөөлүү адам кармалып жазасын алуусун талап кылышууда. Мекемеден билдиришкендей, тазалык кызматкери жумушунда сабалган бул окуя соңку 3 жылдагы биринчи учур болуп калды. Учурда Жалал-Абад тазалык ишканасында 123 кызматкер эмгектенет.